үлкен баалууда болдук. Рахмат берекем, жаратканга чексиз шүгүрлөр болсун. Кана эмесе оюңдайчы, уулубузга ким деген ысымды ыйгаралы. Нуржигит десек кандай болот? Нуржигит? Ооба. Адамдын аты анын жашоосуна таасирин тийгизбей койбойт деп уктум эле. Уулубуздун жүзүнөн нуру, жүрөгүнөн жалыны өчпөй, кайда барса да адамдарга пайдасы тийип турса, ошол биз үчүн эң чоң бакыт эмеспи, атасы? Акылыңдан айланай, албетте ошондой. Бул сын мага абдан жакты. Эч каршылыгым жок. Нуржигит, апаңдын сөздөрүн уктуңбу? Нур канчалык жарык, таза экенин билебиз. Нурдай таза болуп, жүрөгүңдө кири жок, эр азаматтардан болсоң, өмүрүм бекер өткөн жок деп кубанамын. О, балдарым. Элиз ата. Ушул уулума Нуржигит деген ысымды ыйгарсак кандай дейсиз? Жакшысын тандапсың уулум. Өмүрү узун болсун балабыздын. Балаңыз ата тутту, эр азамат болсун. Кудайым өмүрүнө, рызкысына береке берип, бакыт сынасын. Амин. Амин. Айтканың. Нуржигит, раз келбедиңби? Бул жакты шыпыра турчу, менде башка жумуштарым бар эле. Жок, үй шыпыруу кыздардын жумушу болсо, мен эмнеге шыпырат элем? Сен менден кичүүсүң го, айткан сөзүмдү угуп койчу. Бул жакта өзүм жалгыз жашабайм го. Жок дедим го, өзүң кылып алчы. Бул жакта эмне ызычу? О атаңдын кулагы десе, бар өзү үйгө кет. Биздин үйгө келсе эле чыр чыгарасың. Катуу айтып койгон жоксузбу? Тамаша сөз эмеспи? Же жүрөгүнө жакын алып алды деп ойлойсуңбу? Эжекеси менен эле урушуп. Капа болуп калыптыр го. Мындан кийин балаңа катуу айтып, көңүлүн орчу болбогула. Макул ата. Нуржигит, сен мектептин намысына жарап жатасың, азамат. Сени грамотага көргөздүк. Ушунуңдан жазба балам. Рахмат агай. Саламаттагыз. Ура, грамота. Нуржигит. Нуржигит. Касыңды тизип, өзүңдү тизип. Саламатсыздарбы, урматтуу ага эжелер, окуучулар. Эң болу 23 февраль Атамекенди коргоо күнү менен биздин баатыр мүнөз, эр жүрөк, келишкен жигиттерибизди майрамы менен куттуктап өтөлү. Байрамыңыздар кут болсун. Анда эмесе ишке өтсөк. Биздин сыймыктуу окуучуларга даярдаган сыйлыктарыбыз бар болчу. Сыйлык тапшыруу үчүн мектеп директору Мекмет агайды чакырылсак. Мектебизде ар тараптан алдыга сүрөп, өнүгүп өсүшүнө өз салымын кошкондугу, сабактагы жана ошондой эле коомдук иштердеги мыкты жетишкендиги үчүн 5-класстын окуучусу Кадырбеков Нуржигит мектеп администрациясынын ардак грамотасы менен сыйланат. Чоң класстардын дружина советинин председатели. Коомдук иштердин баарына активдүү катышып, сабактарына да жетишип жатат. Мындан кийинки иштерине, окууларына ийгилик каалап, баарыбыз үлгү алалы.
Өмір деген бір көзірмен тұрбайбы. Андан бері көз ачып жумгуча 27 жыл өтүп кетти. Ошол жылдардын ичинде турмуштун кандай гана сыноолор баштан өткөн жок. Жаштыгым, эң сонусу жеттик күндөрүм, жазуучулуктун алгачкы кадамдары, мекенимден азга кетип, окуп, иштеп, туулган жерим Кыргызстандын мен үчүн жүрөгүн ара берүүгө дайыр ата-энемдин кадырын жаңыдан сезип, дагы бир аламат келди, бир жашоонун асты үстүн кылып койду. Оба, өмүрүмдө эң бир насаатчылар, акылмандарым, данышмандарым, чоң атам, апакем, бир туугандарым, үй бүлөм үчүн өзүмдү колго алышым керектигин түшүнүп турам. Ошентсе да, ичтен сызып, канырыгым түтөгөн. Ада, бир канча мүнөттөн кийин сиздин уулуңуз мекен алдына ат берген жатат. Сиздин уулуңуз эл арасында Кадырбектин уулу аталып, мекенин келечеги үчүн жанырып жүрөт. Мен сизди көрбөсөм да, сиз мени көрүп жатасыз ата. Ишенемин. Азыр да жаныңдасыз. Уулуңуз менен сыймыктанып, көзүңүздө кубанычтын көз жашы. Өтүп берип жатканда асада. Мен Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович жогорку кеңештин депутаттык ыйгарымдарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасы Конституциясы жана мыйзамдарды сактоого Кыргыз Республикасына берилгендигин билдирип, өз милдеттеримди бүткүл элимдин кызыкчылыгын аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандыгын коргоого ант берем.